Саламатсыздарбы урматтуу достор, каналга кош келипсиздер. Сиздер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Бүгүн мен сиздерге мындай яблочный пирогдун рецепти менен бөлүшкүм келип турат. Видеону акырына чейин көрүп, жакшылап рецепти менен таанышып алсаңыздар болот. Аябагандай жумшак, даамдуу бат жасалат. Сөз жасап көрүңүздөр, каналга катталып кетиңиздер, лайк басып коюңуздар. Рахмат. Салам достор, бүгүн сиздер менен биргеликте яблочный пирог жасайбыз. Шарлотка деп аталат. Бул жерде бизге 4 жумуртка керек болот. 4 жумурткага ванильный сахарды кошуп койдум сразу эле. Азыр жумуртканы чайып алабыз. Бул жерде 110 грамм сахар. Мен сахарды азыраак кошом, атайын өзү. Эгерде 150 граммга чейин кошсоңуздар болот. Алма дагы ширин болсо, азыраак кошсоңуздар жакшы болот. Эгерде көк алма кошкон болсоңуздар, сахарын где-то 150 граммдай кошсоңуздар болот. 40 грамм май кошобуз. Мен сиздерге көргөзөм процессти. Азыр баштайбыз. 75-180 градуста кылып жандырып, заранее жандырып коюңуздар. Анан бышыра турган мондой идишиңиздерди дагы заранее даярдап коюңуздар. Бул аябай бат даяр болот. Ошон үчүн духовка алдын ысып турган жакшы болот. Мен азыр миксер менен жумуртканы пышный болгучаңды чаямын. Бөлүккө бөлүп туруп саласыздар. По желанию, эгерде мындай саргыч өтө мындай жумшагыраак болсун десеңиздер, кукурузный крахмалдан бир чоң кашык кошуп койсоңуздар болот. Анан айтканча, бул немеге яблочный пирогго корица дагы кетет. Эгер корица жок болгон болсо, кошпой деле койсоңуздар болот. Кукурузный крахмалды деле ушул жумурткага кошуп чаясыздар. Ошондо дагы жумуртка жакшы мындай коюу болуп бат чайылат. Коюу болуш керек, аппак болуп. Анан эми буну башка идишке салып алабыз дагы. 40 грамм майды бул жака коюп, идишке, чоң идишке салып алдык. Эми майды акырын коябыз дагы. Кичине гана миксер менен аралаштырып коебуз. И всё. И дальше un менен лопатка менен аралаштырабыз. Майды көп эле аралаштыра берген болбойт, бизге түшүп кетиши мүмкүн. Бул жака корицаны дагы кошуп койдум. Алманын үстүнө эле 160 грамм унга жарым чай кашык сөзсүз түрдө аз-аздан мындай электен өткөзүп, мына бисквитке кошуп, мындай акырын мындай кылып аралаштырабыз. Сөзсүз унду ээлеп өткөзүш керек электен. Болбосо мындай бүтүрлөрү көп болуп калат. Унубуздун баарын салып бүткөндөн кийин эң акырында ысык сүт менен куюп, дагы бир сейр аралаштырып алсак, анан немеге духовкага жөнөтөбүз. Алмаларды тизип, мен сүт кошуп жасаганын себеби, сүт кошкондо пирог мындай влажный болот ичи, ошон үчүн сүт кошом. Сүт кошпой деле жасасаңыз болот. Тестанын жарымынан азырагын салып алдык. Эми бул жака алмаларды тизип чыгабыз. Алмаларды биринчи катарын мондай жалпак түрүндө кылып тизебиз. Андан кийин бардык тестаны бул жака койгондон кийин үстүнө мондай түз-түз кылып алмаларды коюп чыгабыз. Алманы бир сейралап тизип алгандан кийин бул жактагы тестабыздын бүтүн бул жака куюп, кийин алмаларды дагы мындай сайып-сайып үстүнөн тегиздеп коюп чыгабыз. Мынакей ушундай кылып тизип аласыздар дагы. Бул жерде мен 4 кичинекей алма коштум. Өзүңүздөргө карап кошуп жасай бересиздер. Эми буну 40 мүнөткө 170-180 градуска духовкага коюп коесуздар. Үстү жагы кызарса деле мындай алып немете бербеңиздер. Немебизди бат часкан менен текшерип көрүңүздөр. Кургак чыкса бышкан болот. Бул жерде мен аябай чоң идиште жасап жатамын. Сөз түрдө идишти эгерде мондой фольгага төшөбөсөңүздөр, кийин жармашып калышы мүмкүн. Мен фольганын чегин чыгарып аламын да майлаңыздар.
Мынакей достор, кандай жумшак болгонун көрсөңүздөр. Алма дагы аябай нежный болуп пишиптир. Тамагыңыздар таттуу болсун, сөз жасап көрүңүздөр. Рахмат көргөнүңүздөргө.